Үйлөнгөнүмө 5 ай болду, 2 квартира жашайбыз. Мен азыраак тыйын табам, аялым көбүрөөк пул табат. Бирок ошону эле пул тапканда айтып кечке сүйлөй берет дейт да. Анан аялым менен жашагым да келбей калды, намаз дагы суз болду, чай ичким дагы келбей калды дейт. Айтыш керек, урматтуу бир тууганым. Ушундай да, үйлөнүп калса эле биринчи маселе үй алыш керек, анан бай болуш керек, машина кылыш керек деп эле экинчи максаттарды коюп алган. Ал нерселер жаман эмес, жакшы нерсе, урматтуу бир тууганым. Бирок биринчи маселе анда эмес да. Как будто үй алганга үйлөнгөндөй түшүнөсүң да. Адамдын көңүлү болуш керек биринчи кезекте. Аял күйөөгө ишенгенди билиш керек. Ишенбесең тийип эмне кылдың деген сөз да. Кээ бир аялдар күйөөгө тийгенден баштап мага эмне калат, менде эмне болот деп ойлонушат. Ушундай бар да, жок андай эмес. Ишенип жашадыңбы? Ишенип жаша, ишенич берсең, ишенич аласың деген сөз да. Адам ишенгенди билиш керек, урматтуу бир тууган. Мен дуа кылабыз. Сүйлөшүп айтыш керек отуруп алып. Неге ушундай кылып атасың сен? Ушинте берсең, ушинте ажырашканга туура келет. Мен ушунча таап атам азыр. Же сен иштебей эле кой, мага акча таппай эле кой. Аракет кыла ушу менен. Же таап келсең, аны милдет кылба. Милдет кылып иштеп атасың сен. Милдет кылба ошону ке. Бир күн мен, бир күн сен. Бир күн сенин колуңа кара качат, бир күн менин колума кара качат. Кара качат деген бактылуу болуп кетем деген сөз кыргызча. Кара качат деген сөз, колуна кара качыптыр деген сөз, бул киная, кыйытма сөздөр да. Бактылуу болуп кет деген сөз да. Карга өзү билет деш керек да.